8 серия, 14 сцена, кадр 5, дубль 2. Соңку жылдары коммерциялык тасмалар менен катар сериалдар дагы байма-бай тартылууда. Алардын ичинен эң көп көрүлгөн сериалдардын бири «Шерине». Жума сайын YouTube каналында миллиондогон көрүүлөрдү топтоп келет. Анын режиссеру Эрмек Талайбеков. «Шерине» сериалы 3 дос тууралуу. 3 дос илгертиден бери 3 чогуу дос болуп келе жаткан. Бардыгын Шерине бириктирет. 3 башка катмардан. Бирөөсү бай, бирөөсү орточо, бирөөсү болсо ушундай шалапай да, кедейирээк. Катке. Кыргызстанда соңку мезгилде жалаң комедия тартылып калды. Олуттуураак темаларга тартышса болбойбу деген сын пикирлер айтылып жүрөт. Режиссер Асель Жураева мунун себебин авторлордун жетишсиздиги менен түшүндүрөт. Бири ич тар үй бүлө болот, анан бирөөсү жакшы үй бүлө, ушундай эле да. Мындай бир балким бизге сценаристтер да жетишпейт, чынындачы, режиссерлор да жетишпейт. Анткени бул дагы өзүнчө бир чоң искусство да. Сериалды көп киши көрөт да. Мындай жөнөкөй көркөм кинолордон караганда сериалды көп киши көрөт. Ошол сериал аркылуу да биз коомду тарбияласак болот. «Шерине» сериалынын режиссеру Эрмек Талайбеков буга чейин бир нече коммерциялык тасмаларды тарткан. Ал комедия аркылуу деле элди тарбиялоого болот деп эсептейт. Серьезный кино тарткыла дейт. Кандай серьезный? Кабакты бүркүп алып тартышыбыз керек. Мен вообще түшүнө албай койдум да ошончу. Комедия аркылуу биз эмнеге комедия тартабыз? Анткени баягы сойсода касапчы сойсун деп коет го. Биз комедия жанрын ушул аябай жакшы өздөштүрүп алдык. Анан комедия аркылуу ошондой эле олуттуу темаларды дагы козгой кетебиз да. Мисалы, ала качуу бул жаман, ата эне менен баланын мамилеси, дос мамилеси кандай болуш керек. Кыргызстанда алгач «Апамдын махабаты», «Чиркин өмүр» деген сериалдар тартылган. Алар убагында теледен көрсөтүлүп, аларды ар бир үйдө күтүп көрүшкөн. Азыр болсо сериалдар YouTube же Netflix сыяктуу платформаларда көрсөтүлөт. Жанат студент, ал дагы «Шерине» сериалын YouTube'дан калтырбай көрөт. Ал көрүүчү үчүн веб-сериалдар абдан ыңгайлуу дейт. «Шерине» сериал негизи чыккандан бери эле улантып көрүп келебиз. Аябай негизи маанай тартылат, тамашалоо дегендейчи, чыныгы жашоодон алынган. YouTube'да, интернетте жазсаң баардык жерден чыгарып берет да. Жана чыкканда уже мен ноутбукта болобу, телефондо болобу, чыккан учурда негизи ыңгайлуу болгон учурда көрөм да. Веб-сериалдарды жаратуучулардын айтуусунда сериал интернетке жүктөлгөндө көрүүчүлөр менен түз байланыш түзүлүп, алардын каалоосун, сунуш пикирлерин билүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт.